Менин атым Айнура, мен 11 жаштамын. Актан деген иним бар, ал 8 жашта. Иним экөөбүз туш болгон окуя тууралуу айтып берейин. Бир жолу иним экөөбүз короодо ойноп жүргөнбүз. Бир киши жаныбызга келип, биз менен ойной баштаган болчу. Дүкөндөн балмузда калганы барып келели деди. Биз макул болуп чогуу бардык. Андан кийин ал мени каралбаган имараттын арасына алып барып, уят нерселерди жасата баштады. Айткандан уялам. Мен ыйлап кыйкыра баштадым. Ал мени коркутту. Эгер мен жаагымды жаппасам, иниме да мага жасатканды жасатам дегенинен унчукпай калдым. Биз коркуп турдук. Кимге кайрылып, эмне айтарыбызды билбей калдык. Бул тууралуу ата-энеме айткандан да корктум. Бир жолу эжейибиз балдарга карата жыныстык зордук тууралуу айтып берди. Кээ бирөөлөр балдардын денесин жыныстык канааттандыруу үчүн пайдаланышат деп айтып берди. Ошондой эле Кыргызстанда 111 балдардын ишеним телефону деген борбор иштей тургандыгын айтып берди. Ал жерге балдар кайрылса болот экен. Борбордун адистери балдарга психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүшөт экен. Мен эжейиме болгонун болгондой айтып бердим. Ал дароо милицияга чалып, мен айткандын баарын айтып берди. Ал наадан дароо кармалды. Балдар да, ата-энелер да баланын денесине эч ким колунун учун тийгизгенге акысы жок деп эжейим айтты. Кошуна, тууган, бейтааныш адам болобу, мага жакпаган нерсени наадандык кылып жасатууга акысы жок.